Кече жақында ушул жылдын эсеби менен дүйнө жүзүндө арм рестлинг деген спорт түрү боюнча чемпионат болуп өткөн. Мында өзүнүн мыкты оюнун көрсөткөн азыркы биздин студиябызда конок болуп келген Мунарбек Матмырзаев дагы келип калган чагы. Келиңиз. Кыргыз Республикасынын арм рестлинг боюнча 80 килограмм салмактагы бир нече жолку чемпион. Жакшы келип алдыңыз. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Биринчи эле суроо кылалы. Акыркы ошол болуп өткөн чемпионат тууралуу айтып өтсөңүз. Бизде акыркы жолу 6 июнда чемпионат Азия болуп өттү, Кыскын областында. Биздин мекендештер татыктуу медалдарды алышты. Мен азыр унутуп калдым канча алтын алганын. Жакшы эле ийгиликтерди жаратышты, жакшы эле ийгиликтерди көрсөтүштү. Аябай жакшы деңгээлде өттү. Эң сонун. Балким телекөрүүчүлөр арасында арм рестлинг спорт түрү менен тааныш эместер дагы болот чыгар. Ушул спорт түрү боюнча бир аз айтып өтсөңүз, анан сиз өзүңүз кантип бул спорт түрүнө келип калдыңыз? Бул спорт түрү бизде 1997 жылы кол күрөш федерациясы калыптанган. Бул кол күрөш бир гана ушул кол аркылуу кандай деп түшүндүрсөм, Жеңил эмес? Жеңил эмес, эми мындай азыркы тил боюнча армрест деп аталат да, кол күрөш боюнча. Кол күрөш боюнча мен келип калган себеби өзүмдүн досум оор салмактагы чемпион Көчүмкулов Нурлан аркылуу келип калгам. Ошентип ошол киши себеп болгон мага бул кол күрөшкө келгенге. Кол күрөш дегенде оң кол, сол кол өзүнчө болуп бөлүнөт же кол күрөш боюнча салмактар бар. Өзүнчө, например, 85 килограмм боюнча, 80 килограмм боюнча, 90 килограмм боюнча салмактар бар. Ошол салмактар боюнча оюнчулар катышат, балбандар мелдешет. Мисалы сиз 80 килограммдык спортчусуз. Сиз менен кимдер атаандашылат? Мисалы 80 килограммдан өйдө болбош керек ошондо түшүнүгү боюнча. Ооба, бизде салмак боюнча 200 грамм эле уруксат берилет, например, 80-200 грамм. Андан ашып кетсе, уже катыша албайт. Анда мындай кылалы, азыр сиздин өзүңүздүн катышкан машыгуу видеолоруңуз дагы бизде сыналгыда бар экен. Ошого бир аз көңүл буралы дагы. Анан ошол машыгуу тууралуу азыр видеону бул жака кесиптештерибиз коюп берсе, бир аз айтып өтсөңүз, машыгуу кандай өтөт? Негизи эле кандай даярданыш керек? Колду гана машыктырыш керекпи же дагы башка бир себептер болгон бир көбөлгөлөр же демилгелер көтөрүлүш керекпи? Бизде көбүнчө кол берилет. Атайын каражаттар бар. Машыкканы. Көпчүлүк учурда колго эле иштейбиз да. Эми дене бою баардык эле упражненияларды жасайбыз, бирок 90% колго беребиз. Колго бересиздер, мисалы, ушундай эле өтөт чемпионаттардын баары. Анан колду машыктырып атканда сиздер спортчулар менен көбүрөөк машыгасыздарбы же баягы темирлерди да көтөрүшүңөр керекпи? Бизде ошол айтып атпайм, атайын каражаттар бар, баягы орусча айтканда рукоятка деп коет, баягы ар бир манжага жасалмак кол, жок, кол эмес. Атайын мындай өздөрүн бир жасайт, ошол колдорго баягы күч бериш үчүн да. Например, бул жерде муундарды биз ар бир даже манжаларга чейин тренировка кылабыз, машыгабыз, манжаларды дагы машыктырабыз. И анан бул машыгуу учурунда биз залдагы өзүнүн баягы чогуу машыккан кишилер менен орусча айтканда спарринг деп коет. Мондай эмени өткөрөбүз да, мисалы азыр экөө беттешип атат да, азыр арм рестлингке кызыккандар дагы биздин арабызда болот чыгар. Кандай бир ыкмалар тууралуу айтып өтпөйсүзбү? Кандай туруш керек, кандай башташ керек, эмне кылыш керек негизи? Жолдору бар да. Мына бул азыр мына күрөшүп атат булар, турганы бул кол чыканак тиги аянтчадан чыкпаш керек. Турганда түз туруш керек. Өзүнүн чыканактын астында турган аянтчадан чыкпаш керек. Бирок жылдыра берсе болот аянтча. Аянтчанын ичинде жылдырса болот. Ал аянтчадан уже чыгып кетсе, бул кишиге эскертүү берилет. 2 жолу чыгып кетсе, уже киши жеңилет. Негизи ошол машыгып атканда чыканакты ары бери жылдыруу
керекпи негизи же жылдырбаш керекпи? Эми ал адамдын өзүнүн ыкмасына жараша ким кандай күрөшөт. Мисалы кээ бир кишилер жылдырбай эле жеңиши мүмкүн, кээ бирлер жылдыратпагы. Эми соперникке карап дагы да. Мисалы азыр байкап атабыз, бирөө желкеси менен чыккандан колун жакыныраак кылып алып атат да, мынтипчи. А бирөө болсо алыстап алган, Эмнеге андай абалдар көрүнүп? Бул дагы ошол ар бир адамдын өзүнүн кайсыл ыкма менен күрөшүнө байланыштуу да. Мисалы, баягы сиз айтып аткандай, может бирөөсү жакын күрөшүшү мүмкүн, бирөөсү алыс ушундай күчтүү болушу мүмкүн. Өзүнүн кандай өзүнө көңүлүнө жараша да. Кайсынысы эффективдүү болуп эсептелинет же айырмасы жокпу? Айырмасы жок. Эми багы ким кандай кимге кандай ыңгайлуу, кимге кандай ыңгайлуу, ошол ыкма менен күрөшөт. Мен көбүнчө эле мына бул жерде азыр эме деп турат, мына мен мондай өйдө тарткан. Белекте берги. Мына бул мен көбүнчө манжаны ачуу менен күрөшөм да. Манжаны ачуу менен? Манжаны ачуу. Например, сизге көрсөм болот да. Жабуу дагы бар. Жабуу. Мисалы, мына турабызбы экөөбүз? Монда манжаңызды монда ачуу менен. Анан бул круг деп коет мондай. Мондай да күрөшөм. 4 ыкма. Ичке кайруу, ичке кайруу, артка тартуу. Артка тартуу. Верх деп коет, орусча айтканда. Өйдө көтөрүү. Да. Анан ары кое берип кой, анан мондай круг деп коет орусча. Ушундай тартасыз да. Көбүнө сен негизи кайсыл ошол ыкманы колдонушат? Ичке кайрып алуу болуш керек негизи кандай? Ошол ким ошол ыкмада күчтүү болсо. Эми анан бирок мындай учурлар да болот. Мисалы, сен өйдөгө тартуу менен багы тартып баратсаң, ал күчүң жетпей калса, баягы кругка кирип кетиши мүмкүн. Демек сиздер атандашка жараша атандашты изилдейт экенсиңер демек, кандай ыкма менен? Кандай ыкма менен, кандай күрөшөт, баягы колду кармаганда ал эми акырындап келет, мисалы шахматтай элекенде демек болгондо. Баягы колду кармагандан деле адамдын сезими ошол кандай күрөшөт ал. Ошону дагы ал уже акырын келет да адамдын эмесинечи. Эң сонун. Мен ойлошум да кармап алып эле баягы күрөшө берет болуш керек. Жок, бул жерде акыл да керек, күч да керек. Демек тартип, акыл, бүт барын комплекс түрдө алыш керек экен. Эң сонун. Анда сизге эркин микрофон берели, телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн ушул спортко кызыккандарга бир аз кеңешиңиз болсун, кыскача. Болчу. Мен жаш муундарга айтат элем, биздин максат ушул келечекте Кыргыз Республикасын дүйнөгө таанытуу, анан ушул жаш муундарды чыгаруу. Азыр бизде, например, мурун чемпионат, дүйнө чемпионаттарына 10 киши баратса, азыр 30дай 40ка жакын киши баратат. Анын арасында мүмкүнчүлүгү чектелген кишилер да уже барып атат, күрөшүп келатат, бизде алтын медалдарды алып келатат. Ошондой алтын медалдарды алганга жаштарга мен каалайт элем, ушул Кыргыз Республикасын таанытып дүйнө жүзүнө. Анан ушул биздин да бир максат дүйнө чемпионун Кыргызстанда өткөрүү. Демек, жаштардын баарын ушул демилгени көтөрүүгө чакырабыз, спортчуларга ийгилик каалайбыз. Ал эми бизде студиябызда Мунарбек Матмырзаев, Кыргыз Республикасынын арм рестлинг боюнча 80 килограммдагы салмактагы бир нече жолку биздин мекендин чемпиону. Эфирибизди улантабыз.